урматтуу коноктор, анда Ош шаарында биргелешкен аракеттер менен туризмди туруктуу өнүктүрүү аталышындагы экинчи ири аймактык туристтик форум башталды. Анда туризм тармагындагы ишкерлер, эл аралык тур компаниялар чакырылып, туризмдеги тоскоолдуктар жана тейлөөдөгү кемчиликтер менен артыкчылыктар талкууга алынууда. Негизги биздин максат ушул биргелешкен аракеттер менен азыркы ушул күндөрдө ушул кандай маселелер бар. Канткенде ушул Ош шаарынын же Ош областынын туризмин, туруктуу туризмин өнүктүрөбүз. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө атайын иш-чара уюштурулду. Атайын бул боюнча резолюция түшөт. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө көйгөйлөрдү аныктап, тактап, эксперттер менен биргеликте ушуларды көйгөйлөрдү четтетүү үстүндө иш алып барылат. Негизинен ушул өзүңүздөр билесиздер, Улуу Жибек жолунун провайдери деп Ош шаары дагы өзүнчө бир атайын бир брендинг иштелип чыкты. 2 күнгө уланган форумда Кыргызстан Улуу Жибек жолунда көргөзмө жармеңкеси жана көчмөндөр тамак ашы менен бирге аттуу эл аралык гастрономиялык фестиваль дагы уюштурулду. Биргелешкен форумда өлкөнүн туристтик потенциалы жогору экени тааныштырылып, чет элдик конокторду тартууга жаңы маршруттук чийимдер сунушталды. Ош шаары өткөн жылы Улуу Жибек жолунун провайдери деп таанылып, туристтик бренд дагы иштелип чыккан. Быйылкы жылдын 9 айында эле өлкөгө 4 миллион 993 миң турист келип, 6 айда эле 383 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн. Атайын бир жумалык кылалы деген максатта бүгүнкү күндө мына эшикте көргөзмө жарманкенин дагы өзгөчө ушул көчмөн оюндарын, көчмөн элинин тамактары, Кыргызстандагы ар улуттардын тамактарын ушу биз туристтерге, жарандарга тартуулалы деген маңызда ушундай иштерди уюштуруп жатабыз. Негизи ушундай жумалык фестивалдарды уюштурушубуз керек. Себеби ар бир айылды же шаарды же бир районду таанууда өзүнүн бир өзгөчө бир брендинг болуш керек. Ош дегенде Сулайман тоо мисалы үчүн. Ошол эле учурда мына өзгөчө Ош шаары, Ош областы өзгөчө меймандос эли болуп саналат. Ошон үчүн биз атайын ушул гастрономиялык Кыргызстандагы ар улуттун ошол эле учурда көчмөндөрдүн тамагын тартуулап атабыз. Келип даам сызып, даам татып, ушул жерде баягы өзгөчө бир даталуу күндөрдү жасалы, даталуу күндөргө айландыралы деген бир негиздин үстүндө иш алып барып атабыз. Мен ойлойм, биздин ушул баштаган ишибиз кийинки келерки жылдарга ушул жумалык бир мүмкүн баягы тамак аштардын фестивалын уюштурабыз. Ошон бир топ ар бир аймактар боюнча ушундай иштер жүрүп жатат. Дестинация Жалал-Абад коомдук бирикмеси Жалал-Абад облусундагы бардык жеке туризм багытындагы ишкерлердин башын бириктирет. Негизги максаты сырттан, ички жана коңшу мамлекеттерден келген туристтерди сапаттуу тосуп алуу болуп эсептелинет. Биз азыр гидтерди даярдап атабыз. Конок үйлөрүн мейманды күтүп алуу сапатын жогорулатуу үчүн аларды окуудан өткүзүп атабыз. Ошондой эле конокторду тосуп алыш үчүн снаряжелер менен камсыздап атабыз да. Өтө мисалы азыр өтө тоолуу туризм өнүгүп баратат. Ошол багытта иш жүргүзүп атабыз. Анан 20-жылга баягы COVID-19 карата, конечно, ошол жылдары туризмдердин келиши кичине азайып калды, бирок бүгүнкү күнгө жылдан жылга көбөйүп баратат да. Негизи айтсак, Европадан, Америкадан, даже бир Бразилиядан келген коноктор да көрдүк да, биз ошолорду тосуп алдык. Эми негизги максатыбыз мен түштүк жергесинде ушул Ош областында, Баткен, Жалал-Абад областында туризм багытын өнүктүрүп, жергиликтүү элдин ошол аркылуу киреше булагын көбөйтүү болуп эсептелинет да. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ, Арутан көрсөтүүсү.